бүгүн бизге катышып кеткениңизге чоң рахмат. Ал эмесе анда талкуубузду баштайлы. Анан биз жаңы эле айтып кеткендей эле ушул бүгүнкү эң башкы темабыз ушул карантинге байланыштуу аябай көп кесепеттер болуп жатат азыркы учурда. Анын эң башкы кесепети өзгөчөсүнөн ушу эмгек базарына кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, кандай таасир берди, ушу биз жаштар катары кантип мындай өзгөрүүлөргө даярданыш керекпиз, ошондой суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Анда биз Тилек мырза сизден баштабайлыбы? Тилек мырза, Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Анан кайсы сфераларда оор жоготуулар бар? Кайсы сфераларда тескеринче утуп жатат? Ошондой нерсе боюнча общий жалпы маалымат сизден биринчи алалы. Азыр эмгек абал кандай? Эми ушул коронавирус үчүн негизи бизде аябай көп өзгөрүүлөр болуп атат, аябай чоң өзгөрүүлөр болуп атат деп айтсак болот. Азыр өзгөчө мисалы үчүн биздин жалпы экономикабызды алсак, көбүнчө бул жалпы дүң продукцияны алсак, ал жерде 47% бул сервис тармагында да, бул кызмат кылып берүү тармагында алат экен. Анан жалпы эле элибизде алганда мына канча ким каякта иштейт деп санасак, 400 000 киши бул айыл чарба тармакта иштейт. Бул жанакы тигүүчү тармакта дагы бир топ киши иштейт экен, бирок бул расмий жакшы бир расмий маалымат болбой атат да тилекке каршычы. Бирок биз азыр ошону изилдеп жүрөбүз. Эми божомолдоп где-то 150 000, 200 000 кишиге жакын ушул тигүүчү тармакта иштейт экен. Андан тышкары дагы эми 200 000ге жакын дагы башка тармактар, анан калганын баары эле бул кызмат кылып берүү тармакта да. Бул туризмде иштегендер, сатуу тармакта иштегендер, ошол бир нерсенин өзүнүн кызматын көрсөткөнүнөн ошондон акча тапкан мындай жумуш орундар болчу экен да. Тилекке каршы коронавирус деген эң биринчи очередте ошол кызмат кылуу тармагына бир мындай катуу таасир тийди. Кызмат кылган жагынан оорчулуктар пайда болуп калды. Анан ошонун кесепети катары бизде жок дегенде мына коронавируска чейин 156 200 киши расмий түрдө мындай жумушсуздук менде жумуш жок деп туруп мындай расмий түрдө катталыптыр да, 156 200 киши. Азыр болсо мына жакында эле 2 жума мурун биз өкмөттүн кээ бир мүчөлөрүбүз менен да жолугушканбыз. Өзүбүздүн ички жанакы жумушсуздук көбөйгөндөн тышкары дагы биздин ошо сыртта мурдадан бери жашап жүргөн мигранттарыбыз дагы жок дегенде 15% Кыргызстанга кайра келет деген күтүүлөр бар экен. Ошондуктан жалпы азыр айта кетсек 156 200 киши жумуш жок отурса ага чейин, азыр болсо жок дегенде минимум 600 000 киши жумуш орун жок болуп өзүнүн тапкан мындай булагын жогото алат экен да. Ошондуктан Кыргызстан аябай чоң бир азыр оор абалда турат. Биз мына башка кээ бир мындай өнүккөн өлкөлөрдү алсак, аякта Америкада эле мына биз тааныштарыбыз аркылуу, досторубуз аркылуу сураштырсак, аякта бир жумага $500 төлөп беришет экен жөн эле, эгерде сен жумушуң жок деп катталсаң. $600 болсо, бул коронавируска байланыштуу дагы кошумча берет экен. Бул бир жумага $1100 төлөп, жалпы бир айда $4400 эч нерсе кылбай эле үйдө отурган үчүн ошол үчүн да төлөп берип атыптыр да. Эми Кыргызстанда кандай абал? Кыргызстанда абал ушул тилекке каршы, конечно, мындай өнүккөн өлкөлөр менен салыштыра албайбыз, бирок азыркы учурда көбүнчө кишибиз, элибизде мындай сарптаган, чогулткан акчалар жок болгондуктан азыр аябай мындай гуманитардык кризистин алдында турабыз. Андан тышкары бул ушу менен өтүп кетсе жакшы болот, бирок көп эпидемиологдор менен сүйлөшүп, кеңешип жүрөбүз. Алар айтышат, эң негизги бул сокку дагы боло элек. Эң негизги сокку бул күзүндө башталат деп, коронавирустун эң күчөгөнү ошо күзүндө билинет. Анда азык түлүк коопсуздуктан тышкары дагы энергетикалык коопсуздук дагы бизге экинчи дагы мындай чоң бир сокку болгондой болуп көрүнөт да. Анткени азыр болсо эми жылуу баарыбыз жок дегенде эшиктен бир нерсени отургузуп, бир нерсени өстүрүп, өзүбүздү жаныбызды баксак болот. Кышында болсо, күзүндө, кышында менин оюмча бизге баарыбызга аябай оор болушу мүмкүн. Ошондуктан биздин эл, жалпы өкмөтүбүз дагы, элибиз дагы ар бирибиз
кичине мындай жоопкерчиликти башка бирөөлөргө эйлей бербей, ар бирибиз өзүбүз үчүн жоопкерчиликти алып, чечимдерди кабыл алып, анан өзүбүздүн мындай азыркы мындай өзгөрүлүп аткан бул кандай десем, экономикага өзгөрүлүп аткан дүйнөгө өзүбүз дагы адаптация болуп, өзүбүздү алмаштырыш керекпиз да, сөзсүз түрдө. Эгерде алмаштырбасаңар, анда өзүңөр кыйналасыңар. Бүгүн убакыт бар болгончо мына жай айларыбыз бар астыбызда. Ошол 3-4 айдын ичинде өзүңөрдү өзгөртпөсөңөр, жаңы бир нерселерди үйрөнбөсөңөр, жаңы мындай кандай десем, башкача кызмат кылганды үйрөнө албасаңар, ушул эле интернетти колдонгонду жакшы үйрөнө албасаңар, ошого Zoom'га окшогон мындай жаңы приложениялерди үйрөнө албасаңар, силерге кийинки жылдары аябай эле оор болот да. Анан биз ушундай көп эле мындай эме кылып атабыз азыр, ойлонуштуруп атабыз. 100.000 жумуш орунду 100 күндүн ичинде уюштурайлы деген бир долбоорду баштайлы деп атабыз. Азыр ошонун баарын даярдап, буюрса жакынкы убакытта муну да презентация кылып, андан тышкары эми ушул долбоорду баштайбыз. Бул кыргыздын тиги Ашар деген жолу менен бүт болгон күчтөрүбүздү бириктирип, биз ушул тармакты баштап берели деп атабыз да. Рахмат Тилек мырза. Биз аны дагы азыр бир аз бүткөндөн кийинчерээк эме кылабыз го, жакшыраак талкуулайбыз. Анан азыр сөздү ушу Элнур айымга узатмакчымын. Элнур айым, кош келиптирсиз. Сиз эми бизге Москвадан байланышып жатасыз. Москвада абал кандай? Ал жерде дагы биздин мекендештерибиз бар. Кыргызстандан аябай көп мигранттар бар. Бүгүн сиз менен сүйлөшкөндө сиз азыр ошол биздин элчилигибизде ыктыярчы болуп иштеп жатасыз. Абал кандай, жумуштар эмне болуп жатат? Ал жерде дагы өзгөчө кырдаал, өзүнчө дагы эме керек, разрешение керек жумуштарына. Анын бир 2-3 сөз ошол боюнча да айта кетесизби? Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Билгениңиздердей эле Россия Федерациясы азыр эң көп жугуп алган өлкөлөрдүн бири болуп эсептелет. Азыр 2-месяга чыкты. 262.000ден ашык бул илдетти жуктуруп алгандар. А Москва боюнча эле өзү 125 миңден ашык болуп атат. Баарыңыздарга белгилүү болгондой эле аябай абал начар, өтө оор болуп баратат. Уже бир айдан бери азыр цифровой пропуск деп киргизишкен бизге. Жумуштарды токтотулган, биздин мигранттардын, жаштардын деле, студенттердин окуулары дагы токтотулган, дагы дистанциондук түрдө азыр өтүп жатат. Биздин мигранттардын бул жака келген жумуш боюнча көпчүлүк учурда сервис жагында иштеп жүрүшкөн. Баардын эле жумуштары токтоп, азыр кошумча келген айлыктары жок, акчалары жок. Чындыгында аябай абалы оор болуп турат. Көпчүлүк биздин жарандарыбыз эле бул жакта азыр бири-бирине жардам беришип келишет. Азык-түлүк жагынан же болбосо кандайдыр бир жардам болсо бири-бирин колдоп келишет. Ыктыярчылык кылып жүргөн биздин диаспоранын жетекчилери, коомдордун өкүлдөрү, элчиликтен дагы колдон келишинче өзүбүздүн жарандарыбызды колдоп, азыр азык-түлүк болобу же башка жагынан болобу жардам көрсөтүп келишет. Түшүнүктүү, рахмат. Мындай айтканда, кечиресиз. Элнура, сиз ошо өзүңүздүн дагы бизнесиңиз бар эмес беле? Ошо тигүү боюнча курстарыңыз. Ал эмне болду? Сиз азыр ошо эмне кылып атасыз? Андан сырткары дагы башка курстарыңыз дагы бар болчу. Ошол жөнүндө да сөз кылып бересизби? Биз Москва боюнча бул тигүүчүлүк курстарды ачкан болчубуз өзүбүздүн партнерибиз менен. Ал тигүүчүлүк курстарыбызды пандемияга тиешелүү жапканга туура келди. Ал курстарды токтотуп, биз азырынча дистанциондук түрүндө өткөргөнгө кичине мүмкүнчүлүк болбой калды. Себеп дегенде тигүүчүлүктө бүт практика керек, баарыбызга белгилүү болгондой эле.
Дагы андан сырткары биз өзүбүздүн Элтим деп дистанциондук түрүндө биз өзүбүздүн угуп ататпы? Ооба, угулат атат Элнура. Азыр кечиресиз. Так. Сүйлөй бериңиз. Элтим деп бул дистанциондук түрүндө биз англис тили жана немецкий тилини өткөрүп атканбыз. Бул Zoom же болбосо WhatsApp аркылуу эле өзүбүздүн эле ушул жактагы мигранттарга иштеп жүргөн же болбосо окуп жүргөн кичинекей школьниктерге тил үйрөтүп жардам берип атканбыз. Алар кайрадан эле ушул жумушубуз ошол бойдон эле калды. Бул жерде бир гана мен бербеймин, өзүмдүн чоң окуу жайларды бүткөн биздин студенттерибиз, биздин жарандарыбыз өзүбүздүн эле ушул мигрант бул жака жумушка келген жумуштар боюнча жумушка келген жаштарга окууну кошумча дагы бир жаңы навыкты берип келишет. Бул окуу, бул курсубуз азыркы пандемияга эч кандай тиешесин деле тийгизген жок. Себеби дегенде дистанциондук түрүндө кайра эле окутуп баштадык. Менки Түшүнүктүү. Азыр Курманжан, микрофонуңузду өчүрүп коесузбу? Бул жерде бир аз рахмат. Так. Илнура, улантып бериңиздер. Кандай айтсак, азыркы учурда мисалы пандемияны плюсуну дагы көргөндөр болуп атат. Именно өзүбүздүн эле миграцияда жүргөн биздин жарандарыбыз минусу дагы болуп атат. Плюсу дегенде бул бир жарым айды уже үйдө отуруп калган биздин эле жарандар ушул моментти пайдаланышып, жаңы навыктарды өздөрүнө алганы, жаңы курстарга жазылып атышат. Мага байланышкан жаштардын көпчүлүгү IT курстар боюнча сурашып, кайсыл жерге катышса болот, кайсыл жерден үйрөнсө болот деп IT курсуну өздөштүргөн аракет кылып атышат. Андан сырткары баарына белгилүү болгондой, Москва шаарында биздин жарандар, биздин жаш кыздар сулуулук салону боюнча көп жерде мастер болуп келишет. Ошол эле мастерлерибиз азыр өздөрүнүн курстарын ачышкан, бул жакта өздөрүнүн сулуулук салондорун ачышкан. Ошол салондорду да жаап салганына байланыштуу азыр онлайн түрүндө курс өткөрүп жатышат. Визаж боюнча, маникюр боюнча, дагы каш, кирпиктер боюнча. Бул деле плюс деп ойлойбуз. Себеби дегенде ушул эле пандемияны пайдаланышып, алар жаңы навык алганы аракет кылып атышат. Сонун. Анан бул жерде балким ошо Тилек мырза да сиз улай эметип кетсеңиз болот болуш керек бияктанчы. Азыркы учурда ошол өзгөрүлүп жаткан эмгек рыногу, анан сиз айтып кетпедиңизби, ушундай проблемалар аябай көп, маселелер көп чыгып атышат. Анан жаштар азыркы учурда ошондой өзгөрүлүп жаткан рынокко кантип адаптация болсо болот? Эмнелерди, кандай өзүлөрүнүн навыктарын же балким жаңы билимдерди алыш керек, ошолор боюнча кайсы сфералар азыр өнүгүп жатат, анан кайсы сфера боюнча ошо жаңы эме алганга аракет кылса болот? Маалыматты же билимди. Азыр чоң рахмат сурооңорго. Негизи биз азыр ушул жалпы жанакы 100 000 жумуш орундарды айта кетсек, анын ичинде мындай 50 000 жумуш орун ушул онлайн кызмат берүү тармагына берели деп атабыз. 25 000 жумуш орун тигүүчү тармакка, анан 25 000 жумуш орун бул айыл чарба тармакта да. Ошентип бөлүштүргөндө мына айыл чарба тармакта биз ушул сүт багытында, анан эт багытында көп мындай тоолуу региондорго иштейли деп атабыз. Андан тышкары бул жанакы өсүмдүктөрдү өстүрүү тармагы да. Юрий, мне кажется, мы вам потом, я не знаю, вот мы еще обязательно сделаем на русском языке тоже часть. Где-то можем ответить на ваши вопросы. Если у вас будут вопросы, можете написать, окей? Анан экинчиси жанагы тигүүчү тармакта мына бүгүн эле чоң бир тигүүчү бир цехтердин ээлери менен сүйлөшүп келдик. Бул жакта аябай көп мындай талаптар бар экен.
тигүүчүлөр жетишпейттир. Ошондуктан бул дүйнө жүзү боюнча бул тармакта дагы мындай жакшы азыр өнүгүү болушу мүмкүн. Анткени ошол эле костюмдарды, ошол эле халаттарды, ошол эле маскаларды ала кетсек, биякта мындай дүйнөлүк рынокто аябай көп суроо талап көп болот да. Андан тышкары дагы классикалык өзүбүздүн эски эле бир мындай тармактарда иштетип кетсек болот. Анан бул эң негизги бул жаштарга мындай жакыныраак болгон тармак бул онлайн кызмат берүү. Онлайн кызмат берүүдө биз мындай көп тармактарды көрүп атабыз. Бул ошол эле IT тармак, программирование жагы. Андан тышкары бул мына биз өзүбүздүн досторубуздун арасында дагы YouTube менен иштеп акча тапкандар бар. Аякта YouTube'да жанакы 2D анимация дегендер бар. Бул жанакы мультиктерди тартып, башында муну үйрөнүш үчүн 1 ай эле керек экен. 1 ай үйрөнсө, жок дегенде мына бир видеосуна 4000 сомдон 8000 сомго чейин 4000 сомдон 8000 сомго чейин төлөп берет экен. Ошондуктан бир айда болсо ошондой видеодон 4-5 видео жасаса болот экен да. Мына 1 ай үйрөнүп алып туруп, анан 1 айдын ичинде жок дегенде ошо 16 000-20 000 сом эч кандай ага чейин билими жок болсо дагы, компьютер бар болсо болду, ошол менен 16 000 сомдон 20-30 000 сомго чейин тапса болот экен. Анан кийин 3D анимацияны да үйрөнүп алса, андан дагы көбүрөөк болушу мүмкүн да. Вот. Андан тышкары дагы эми көп биз азыр жанакы сатуу тармагына, бул ошол эле Amazon, Alibaba дегенге окшогон бир атайын площадкалар бар. Ошолорго дагы мындай мүмкүнчүлүктөрдү азыр колдонуп, кыргызстандыктар ошондой чет өлкөлүк глобалдык бир рынокко чыкканга шарттар түзүш үчүн атайын бир окууну дагы негизи эми азыр онлайн аркылуу көп нерсени үйрөнсө болот. Ар бир киши өзү деле үйрөнсө болот. YouTube бар. Отуруп ар кандай да Coursera деген окшогон курстар бар, онлайн курстар. Ошол аркылуу ушул 2-3 айды жөн өткөзбөй, жакшылап окуп, өзүңөрдүн мындай жөндөмдүүлүгүңөрдү көбөйтүп, анан мындай кийинки рынок кандай өзгөрүп атса, ошого дагы силер даяр болсоңор, көбүрөөк мындай ийгиликтүүрөөк болосуңар деп айтсам болот да. Вот. Андан тышкары дагы B2B деген тармагында биз мындай жанакы ошол эле бухгалтерлер, азыр бухгалтерлер жумуш азайып же бухгалтерия жагынан мындай билимдери бар болсо, биз ошол өнүккөн өлкөлөрдүн, ошондой эле Америка, Европанын бухгалтериясы жагынан дагы ошондой ойлорубуз бар. Алардын стандарттарын изилдеп, биздин жөнөкөй бухгалтерлерибиз, ошол эски система менен иштеп аткан бухгалтерибиз дагы, алар ошол өнүккөн өлкөлөрдүн бухгалтериясын дагы түшүнүп, кичине кыска мөөнөттө аларга переориентация болуп, анан онлайн бухгалтерияны жүргүзгөндөй тармакты дагы караштырып атабыз. Анан эң мындай дагы бир жакшы тармак бул колл-центрлерди ачуу. Колл-центрлер аркылуу мына биздин элибиз орус тилди да жакшы билет, англис тилди да жакшы билет. Ошондуктан аяка дагы онлайн аркылуу жанакы customer service деп коет. Ошол ар кандай клиенттер чалганда аларга жооп берип, мындай колл-центрге дагы иштесе болот да. Негизи мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Эч качан мондай кризисте эки түрдүү киши болот. Бирөөлөр кризис болгондо өзүн аябай тыштап салып, депрессияга түшүп, кризиске түшүп, өзүн тыштап салышы мүмкүн. Ошо менен турмушу аябай начарлап кетиши мүмкүн. Экинчи түрү болсо, бул ушундай өзгөрүүлөр болуп атканда менде кандай мүмкүнчүлүктөрүм бар? Кантип кризиске чейинге караганда мындан дагы чемпион болуп, мындай күчтүү кылып чыксам болот деген мындай суроого жооп бере алса, ушулар ийгиликтүү болот деп ойлойм да. Ошол үчүн эч коркпой, кризисте мындай үйдө отура бербей, жөндөн жөн эле отура бербей, өзүңөргө жакшылап инвестиция жасасаңар, менин оюмча эшикте калбайсыңар да. Рахмат.
Эльнура, бул жерде балким сиз дагы кошуп кетесиздер. Азыркы учурда ошол Москвадагы биздин мигранттардын арасында дагы сиз айжан эле айтып кеткендей жаңы курстарга кошулуп жатышат, алар ошол курстарга жазылып бирдемелерди окуп жатышат дейсиз. Анан ушул карантиндин негизинде кандай дагы кемчиликтерди сиз көрдүңүз? Биз айтып атпайбызбы баягы кандай жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүш керекпиз деп. Анан сиз өзүңүз азыр ушу студенттер менен көбүнчө иштейт экенсиз, андан сырткары дагы биздин мекендештер менен байланыштасыз. Ушу карантинде жумушсуздуктан сырткары кандай дагы проблемалар алдыга чыгып атат? Анан кандай жөндөмдүүлүктөрдү жаштар өнүктүргөнгө аракет кылыш керек сиздин оюңуз боюнча? Менин оюмча эле вот бир айдын ичинде эле биринчи бир айга бизге самоизоляция деп берди, карантин эмес, самоизоляция деп берген. Ошол бир айдын ичиндеги самоизоляцияда эле биздин мигранттарыбыз аябай кыйын абалга түшүп калышты. Ошон үчүн бүт баардык анализдеп, бүт баардык жумуштарды көргөндөн кийин биз финансовая грамотность деп коет. Ошол тармакты өнүктүрүш керек деп ойлодук. Себеби дегенде бул пандемия бир айдын ичинде кыргызстандар канчалык кыйын абалга түшүп калганын көрсөттү, канчалык аларга жардамга муктаж экендигин көрсөтүп койду. Ошон үчүн азыртадан эле жаштан эле өзүнүн акчаларын, өзүнүн финансысын туура пайдаланууну үйрөнүш керек. Андан кийин бул жакта көпчүлүгү миграцияда жүргөндүктөн бир гана сервис жактан эмес, кошумча дагы вот IT жагынан IT сферасыны оператор деп айтып кетти Тилек Токтогазиев. Ошол сфераларды дагы өнүктүрүш керек. Бул жаштардын плюс тараптары болуш керек. Тилдерди билиш керек. Себеби дегенде бул пандемияда бир гана бүт баары жумуштар токтогон жок. Именно IT жумуштары, операторлук жумуштары дагы кандайдыр бир онлайн бүтүрүүчү жумуштар бүт баары иштеп жатты. Алардан эч кандай минуска кеткендиктерин билдирген жок. Ошон үчүн азыр жаштардан студенттер менен байланышканда деле бүт баары ошол IT жагыны көп өздөштүрүп атканын айтышты. Именно миграцияда жүргөн биздин жарандарыбызга вот финансовая грамотность жагыны көбүрөөк өздөштүргөнү, аларга кандайдыр бир тарапты үйрөтүш керек, ушул тарапта өткөрүш керек, ар бир сабатсыздыгын жоюуга аракет кылыш керек. Бул биринчи очереддеги проблемалардын бири болуп калды. Ошол жерден бир аз токтоп кетсек, сиз ошол каржы сабаттуулук боюнча кайсы конкреттүү түрдө кандай проблема болуп жатат да? Биз башында сиз менен сүйлөшкөндө айтып атпаңызбы эле, көбүнчө мигранттар акчалар эмеси жок, запастары жок, баардыгы тең үй бүлөгө жиберишет. Анан кандай түрдө ошо билим алса болот, эмне жөнүндө үйрөнүш керек? Анткени бул жерде дагы биздин жаштарыбыз дагы бар, алар дагы ар кайсы региондордон, булар дагы өзүлөрүнүн үй бүлөлөрүн багышат. Анан ошол балким сиз берген маалымат бизге дагы пайдалуу болушу мүмкүн да. Бул жерде ачыгын эле айтып кетиш керек, себеби Москвада уже 3 жылдан бери жүрөбүз, элдер менен, вот жаштар менен, бүт баары менен тыгыз катташтабыз. Көпчүлүк биздин чоңдорубуз, жаштарыбыз деле бүт акчаларын алган айлыктарыны, маяналарыны биз Кыргызстанга жөнөткөнгө аракет кылышат. Өздөрүн эч кандай калтырышпай Кыргызстанга жөнөткөнгө аракет кылышат. Бирок запаста деле ар бир инсанда өзүндө болуш керек. Дагы бир минус жактары бизде жаштардан көпчүлүгү бул жакта кафе же болбосо башка ресторан дегендер болот, оюн күлкүлөргөчү. Ошол акчаларыны ошол тараптарга көп чачып жаткандан кийин жанында эчтеке калбай, вот пандемия башталганда алардын айлык маяналары либо жанындагы акчалары бир айдын ичине да жетпей калып, көпчүлүгү вот кыйын абалга түшүп калышты. Бул жакта себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, вот квартирасы отдельно, жана тамак аштары Кыргызстанга караганда кичине жогору болуп эстелет. И ошолорду деле вот туура эмес, өздөрүнүн алган маяналарын деле туура эмес пайдаланып келишет.
вот самообразование, өзүн өзүнү өнүктүрүү жагына дагы эч акча коротушпай, бул кафе ресторандарына либо вот торговый центрлердеги кийим башка жактарына акчаны көп коротуп азыркы учурда кыйын абалга түшүп калышкан болот. Ошо эмне кылыш керек ошондой болуш үчүн? Кандай сунуштарды бермек элеңиз жаштарга же улууларга? Жаштарга, улууларга азыр көп жерде эле вот тренингдер болот, либо өздөрүнүн эле китепти көп окуп, өздөрүнү экинчи будущий алдыңкы жашоосуна кандайдыр бир акчасыны кармаш керек. И өзүнө өзү самообразование отдельно, бүт баарыбыз билебиз да, окууга отдельно бир кандайдыр бир процентин коюшат ошол айлыгынын, будущийне дагы кандайдыр бир процентин кошумча алып коюшат, и дагы кандайдыр бир кичинекей керектүү нерселерге дагы отдельно коюшат. Бизде именно ошолорду көрсөтүп берген, ошолорду айтып жол көрсөткөн, бул жакта адамдардын аз болууна байланыштуу жаштар өзү менен өзү болуп калып атат да. Бул жерде вот эгерде окуйм десе, жол көрсөтөм десе, андай адамдар бул жерде толтура, кандайдыр бир совет алып, ошолор менен кошумча иш алып барыш керек. Түшүнүктүү. Рахмат, Элнура. Тилек мырза, анда сизге суроо. Сиз өзүңүз ошо агросектордо экспертсиңиз, ошол жерде көбүрөөк иштейсиз. Анан азыркы учурда бизде ошо байланышып турганда биздин жаштарыбыз дагы бар, мугалимдерибиз дагы бар. Анан көбүнчөбүз ошо огороддо иш кылабыз же кичинекей өзүбүздүн жерибиз бар. Сиз ошо дыйкандарга, кичинекей фермерлерге же ошондой жөнөкөй эле биздин үй бүлөлөрүбүзгө азыркы учурда ошо биз айтып жатпайбызбы, коронавирус бүтө элек, балки дагы экинчи эмеси болушу мүмкүн. Анын кесепеттери экинчи толкуну болушу мүмкүн. Анын кесепеттери мындан да укмуш болушу мүмкүн. Анан азыр биз ошо өзүбүздүн жерибиз бар болсо, ошондой фермер дыйкандарга, өзүнүн кичинекей жерлери бар болгондорго кандай кеңеш бермек элеңиз? Кантип даярданыш керек? Негизи мындай айыл жергесинде бул айыл жергеси илгертеден бери эле бизде кризисте болчу. Анан ошол үчүн менин оюмча айылдыктар мындай өзүн балыктай эмес, деңиздеги балыктай эле болуп эле сезишет өзүнчө. Ар кандай бир кризис болбосо дагы, кризисте жашап жүргөн киши кризисти сезбей деле калышы мүмкүн. Ошондуктан эми бирок ага карабай мындай эң менин оюмча бул кайсыл десем, ушул IT тармак, анан айыл чарба тармак ошо кризистен утуп кетиши мүмкүн. Анткени мына жалпы айта кетсек, жөнөкөй эски бизнес модель менен иштеп аткан килтеген компаниялар, мисалы үчүн Америкада Walmart деген килтеген компания аякта ушу аябай өзүнүн позицияларын жоготуп баштап атат да. Анткени аякта элестеткиле 5 миллиондон киши иштечи ал компанияда. Азыр бул бара-бара бул сектор өлүп баштайт да. Бул жөнөкөй эле биздин Фрунзе, Глобуска окшогон андан да чоңураак бир магазиндер да, аякта көп нерсени сатып алса болот. Чоң магазиндер дагы аябай кыйналышы мүмкүн. Бирок ошол эле Amazon компанияны алсак, Amazon компанияда болсо кошумча 100 000 жаңы жумуш орун жасашыптыр. Келгиле бизге иштегиле дегендер көп атат да. Андан тышкары мына медицина тармактагы коронавирус көрсөтөт, ошо медицинада бизге сөзсүз түрдө күчтүү адистер керек деп, мына өнүккөн өлкөлөр азыр мындай жаңы өнүгүп аткан же өнүкпөй калган өлкөлөрдөн күчтүү врачтарды азыр өздөрүнө тартып кеткенге аракет кылышат. Менин күчтүү доктор мындай досторум бар, аларды уже Америкага, Европа, Барселонага чакырып аткандар болуп атат. Ошон үчүн мындай аябай көп өзгөрүүлөр болот да. Айылда болсо, менин оюмча мындай ставканы өзүңдүн мындай иштеп атканда огородуңар бар болсо, ошо огороддон дагы эмнени өстүрүп, анан эмнени силер узак мөөнөттө сактап аласыңар. Кантип ушул эгерде ага чейин мисалы үчүн бир гектардан ушул эле картошканы алайлычы, картошканы 10 тоннаны кантип чыгарып атсаңар мурун, кантип ушуну 40-50 тоннага чейин чыгарсаңар болот деп, ошолорду интернет аркылуу изилдегиле. Изилдеп өзүңөрдүн мындай
азыр кандай десем ушул пауза көбүнчө биз үчүн мындай ойлонгонго жакшы бир түзүп берип атат да. Көбүнчөбүз айтчу элек, бизде убакыт жок, күнү түнү иштеп атабыз, тигиндей кылып атабыз деп эле жүрчү эле. Азыр болсо мына өзү Кудай силерге берди. Ойлонгонго, өнүккөнгө шарттар түзүлүп берип атат да. Анан эгерде айыл чарба тармакты алсак, биякта мен перспективалуу тармактарды айта кетейин. Бизде бул эң бир перспективасы көп болгон бул менин оюмча Кыргызстанда балык чарбалар. Анткени бизде сууларыбыз көп, аябай көлдөрүбүз көп, ошол жакта балыкты чарбаларды көбөйтсө болот. Андан тышкары өзүм айткан эле ушул тармак күнү санаа тармакта, бирок аякты дагы туура билип, баарын технология менен аткарса жакшы өнүгүп кетсе болот. Кичинекей эле мындай орточо бир жерлерин менимче аянттар менен. Андан тышкары биз азыр өкмөт менен биргеликте өкмөткө да бир сунушту киргизели деп атабыз. Көбүнчө үй бүлөгө банктар аркылуу же микрофинансовый компаниялар аркылуу, микрокредиттик компаниялар менен биргеликте айылга өзгөчө бир жакын жашап аткан бир үй бүлөлөргө, ошолорго лизинг программасын киргизип, ар бир үй бүлөгө бирден уй берип, лизинг кредитке болуп калат да, бирок аябай төмөнкү пайыздар менен же керек болсо пайыздары да жок болуп, анан жок дегенде мына азыр биз май айында жүрөбүз. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрга чейин 5-6 ай биздин жарандарыбыз жок дегенде өзү азык түлүк мындай жагынан кыйналбасын дегендей да. Бир уй орточо мындай жаман уй эмес, жакшы, аябай да жакшы уй эмес, орто уйду алсак, мен мындай 10 литр күнүгө бергендей, сүт бергендей уйду алып, ошонун эми жок дегенде 1-2 литр өзүнө калтырып, калгандарын керек болсо бартер менен кошуналарга сатып же алмаштырып, же эми чоң бир ар кандай эмелер бар, молоковоздор бар, ошолорго деле сатып салса болот. Ошон жок дегенде мындай азык түлүк жагынан камсыздуу болуп, мындай азыркы кризистен жок дегенде бул ноябрга чейин бир өтүп кеткенге бир шартта түзүлүшү мүмкүн да. Бул анан эмне болуп калат? Эгерде ушул кредит жабылбай калса, лизинг кылып жабылбай калса, анда ошол октябрь, ноябрь айларында кайра ал малын сатып салса болот, кайра ошол менен эле жаап салса болот да. Эгерде ооруп бирдеме болуп калса, аны дагы атайын бизде жанакы камсыздандыруу компаниялары бар, ошол тармак аркылуу аларды мындай камсыздап, бирдеме болуп кетсе, ошол рисктердин баарын страховой компаниялар ошол жапкандай болуш керек да. Рахмат, Тилек. Кыз Жибек эжеке, микрофонуңузду өчүрө турасызбы? Сурооңуздар бар болсо, чатка жазып туруңуздар. Азыр биз бүткөндөн кийин кайра сурооңуздарды да кабыл алабыз. Ошол негизи мындай айыл чарба тармакта биз да азыр өкмөт менен анан биздин мындай кандай десем, ошол өкмөттүн мүчөлөрү менен, кимдер менен кичине согушайлы деп атабыз. Анткени эң бир чоң бизге мындай тоскоолдукту берип аткан бул контрабанда маселеси. Бул ошо сырттан келген начар сапаттагы үрөндөр, начар сапаттагы жер семеткичтер, дарылар ар кандай келип, же ошонун баары биздин айыл чарбабызды өлтүрүп атат. Анткени биздин ошол жаман бир сигналдарды колдогондуктан биз жакшы түшүмдөрдү чыгара албай калатабыз да. Экинчи тармагы болсо, өндүрүп алган продукциябызды сатайлы десек, бизге тиги контрабанда менен келип, баасын аябай түшүрүп, сертификацияны өтпөгөн, аябай сапаты начар болгон, нитрат, пестициддер менен көп болгон продукциянын баары Бишкекке, бул эми Кыргызстанга алып келип, Кыргызстан чоң бир мусорка катары болуп калдык да, тилекке каршы бул Евразиялык биримдиктин ичинде. Негизи эле дүйнөнүн мына ойнонуп көрсөңөр, эски машиналердин баары Кыргызстанга келет, эски бир мындай
бүтпөй калган жанакы бир мына Россиядан дагы биз көп көрүп атабыз, печенье, конфеттердин баары Кыргызстанга келип, аяктан атайын бир цехтер бар экен. Ошо өтүп кеткен жанакы срок годности деген бар го, ошонусун баарын тазалап туруп, кайра жаңы лазер менен берип, Россияда сатылбай калган эскирип кеткен продукциялар бизге дагы биздин базарлар аркылуу сатылып кетип атат да. Антип биз өзүбүздүн ден соолугубузду өлтүрүп атабыз. Ошондуктан мындай кичине өзүбүздүн азык түлүк жагыбызды күчөтүш үчүн биз айыл чарбага дагы аябай көп көңүл буруш керекпиз. Мен эми баарыңарды чакырам, ушундай өзгөчө жалпы Кыргызстандыкка айтсак, жана айта кеттим, ушул балык чарбага көңүл буруп, күндүз гана тамакка жанакындай ар кандай бир мындай жер жемиштерди өстүрүп атканда дагы кымбат баада сатыла тургандай кылып, ушул тамакка көңүл буругула деп мындай сунуштайм. Рахмат. Анда бизде бул жерде дагы суроолор бар экен. Мына биз азыркы учурда студентпиз дейт да. Анан карантинде болгондугунан байланыштуу үйдө элебиз. Бизге дагы жумуш тапса болобу дейт интернет аркылуу. Балким кайсы жерде караш керек? Ушул суроого жоопторуңуздар барбы? Ооба, эми биякта эң негизги силер өзүңөр каякка жакынсыңар, эмне кылганды жакшы көрөсүңөр. Мен мисалы үчүн көп кишилер менден сурайт, бизнести баштаган үчүн кандай идея керек, кайсы тармакка кирсе болот депчи. Бул жакта ошол бизнести баштаган алдында 3 суроого жооп бериш керек да. Биринчиси, бул тармак мага жагабы, менин жүрөгүмө жакынбы? Экинчиси, бул ушул тармакты мен түшүнөмбү? Алым жетеби ушуну түшүнгөнгө? Кээ бирлер бар го, мисалы үчүн математиканы эч түшүнбөйт. Аларга бул тармак жакпайт да. Гуманитарный жагы күчтүү. Бирок ошол эми мээси ага атайын мындай, кандай десем, ар бир кишинин өзүнүн тармактары болот да. Ошол жака ылайыкталган болуп, мындай жеңил алып кеткендей тармакпы дегендей суроо да, бул экинчиси. Анан үчүнчүсү, ушул тармак мага акча алып келип бере алабы? Же коомчулукка бир жакшылыкты алып келип береби? Кызматыбызды жакшы кылып бере алабызбы ушул коомубуз үчүн депчи. Коомго жакшы кызмат кылып берсең, коом сага ошол үчүн акча берет да. Бул бизнестин өзүнүн бир кандай десем, мыйзамы да. Көп кишилер ойлойт, бизнести ушул акча үчүн эле, акча каякта түшсө ошол жака эле кириш керек депчи. Бирок ал туура эмес. Эгерде силер коомго өзүңөрдүн кызматыңарды өткөрүп көрсөтүп бир жакшы бир өзүнчө профессионал болуп калсаңар, адис болуп калсаңар, анда сөзсүз түрдө мүмкүн башында азыраак акча аласыңар. Бирок кийинчерээк ошол канчалык силер деңгээлиңер өскөнү менен силердин киреше деңгээлиңер дагы көбөйө берет да. Ошол үчүн мен баарыңарга сунуштайм, бир жактан нагаз жактарга секире бербей, ошо өзүңөрдүн жүрөккө жакын болгон, жакшы түшүнгөн, анан акча алып келет тармактарды табып, ошол жакта өнүксөңөр болот. Мына кайра эле айтып кеткендей, YouTube аркылуу ошол каякты изилдеңер, эмне жактырдыңар, ошол жакты карап, YouTube'дан карап, кандай үйрөнсө болот, эмне кылса болот, кандай секреттер бар, ошонун баарын көрүп, ошол тармакка кичине көңүл бургула. Андан тышкары ар кандай онлайн курстар бар, ошолор аркылуу үйрөнүп, акчаны аябай ошол жака салып, кээде бекер болгон бир курстар болот, аяка дагы катышып, аракет кылсаңар, сөзсүз түрдө бул кризистен мындай эчикте калбайсыңар да. Ошондой мындай жалпы бир сунуштарым бар. А так мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Азыр интернет аркылуу бизде Кыргызстанда өзгөчө мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай чоң. Эмне үчүн? Анткени силер билесиңер болуш керек. Кыргызстандын интернети дүйнө жүзүндөгү интернет менен салыштырса, эң арзан интернеттердин бири болот да. Эң арзан Индия болуш керек, экинчи орунда Кыргызстан. Демек, мына онлайнга чыкканга бизге эң жакшы шарттар түзүлгөн да. Интернетибиз бар, светибиз эң арзандын бири дүйнөдө жүзү боюнча. Онлайн бизнес кылган үчүн свет керек, интернет эле керек, болду. Ошол үчүн аракет кылгыла, окугула, чет өлкөлүк тилдерди көбүрөөк окугула, өзүңөргө инвестиция жасагыла.
Рахмат. Элнура, балким сиз ушуга дагы кошуп кетесиз. Бул жерде дагы суроо бар экен, ушуга эле байланыштуу. То есть интернеттен, биринчи суроо интернетте кантип жумуш тапса болот, анан экинчи суроо болсо ушул айылдагы жаштар үчүн кантип онлайн курстарды же мүмкүнчүлүктөрдү кантип тапса болот дейт да. Ошол эле кайра онлайн курстарды. Балким сиз жакшы бир курстар билесиздер, ошолорду дагы сунуштап кете аласыздарбы? Онлайн курстар азыркы күндө аябай көп болуп атат. Именно пандемия башталганда онлайн курстар либо вот Zoom деле бүт өзүнүн курстарыны бесплатно, акысыз кылып койду. Бул баарыбызга мүмкүнчүлүк болду. Netflix бүт бардык программаларды деле кандайдыр бир жаңы жаңы бирдемкени үйрөнөйүн десеңиздер, бул курстардын бүт көпчүлүгүнү бесплатно кылып койду. Дүйнө жүзүндөгү университеттеги курстарды деле азыр бесплатно бүт доступ беришип, ошол жака кирип деле окусаңыздар болот, ошол жактан деле көрсөңүздөр көп возможностьторду берди ошол пандемия учурунда. Эгерде курстардан десеңиздер, азыр Coursera дегендер бар. Именно ошол жерге кирсеңиздер, алар жерде программалар менен коюшкан. Кайсыл саатта кайсыл тил болот, либо кандайдыр бир программа болот. Сиз өзүңүзгө жактырган дагы бир направление менен дагы ошол курстардан кирип көрсөңүздөр болот. Москва шаарындагы именно абал менен салыштырып кетсек, Кыргызстанга караганда бул жакта көп эле жумуштар, либо курстар алдың эле дистанциондук түргө өтүп кеткендиктен бул жакта возможностьтор көп болду. Курстарды деле, кандайдыр бир жаңы направленияларды деле. Студенттер де азыр именно өзүбүздүн эле студенттер, бул кыргызстандык студенттерге биз аркылуу байланышып, студент менен башка окуймун деген биздин мигрант жарандар, ишке келген жарандар же болбосо өздөрүнүн бул жактагы мигранттардын балдары өзү бизге кайрылышып, ошолор менен тыгыз байланышта иштешип, биз азыр студент менен ошол мигранттардын ортосунда бир кандайдыр бир связь болуп бердик. Алар тил боюнча үйрөтүп келишет, либо вот мектепте окуп жүргөн окуучуларды, кичинекей балдарды ар бир предметтерден, может, математика, орус тили же болбосо химия, башка бирдемкелерге кошумча алар менен кошумча сабак өтүшүп, ошолор менен жумуш менен камсыз болуп келишти. Именно пандемия учурунда. Бизде дагы бул интеграционный центр бар, Москвада. Биздин коллективибиз, биздин досубуз өздөрү жетектеп келген. Ал жерде дагы вот бизге чейин офлайн берип келсе, азыр дистанциондук түрдө вот онлайн бүт курстарды, бүт кандайдыр бир окуу программаларыны же болбосо студенттерге, абитуриенттерге болгон жардамдарын онлайн түрүндө көрсөтүп келишет. Жумуш менен камсыз болгондор бул жерде операторлор, эгерде студент либо башка адамдар, жарандарыбыз болсо деле операторлук касиеттеринен, либо IT тармакты билгендер, либо компьютерди кичине билгендер деле кошулуп, бул жакта жумуш табыш оңой эле болуп калат. Бир гана минус болгон жери бул цифровой пропуск. Ал цифровой пропускту 12 майга чейин жылдырышкан. Одноразовый пропуск кылып жумасына 2 жолу алып аткан болсо, азыр 12 майдан кийин бул иностранный граждан деп биздин жарандарыбыз деле ошол пропускту алууга мүмкүнчүлүгү аз болуп калып, сыртка чыгып кандайдыр бир жумуш, өзүнө күнүмдүк тамак ашына болсо деле жумуш тапканга азыр кыйынчылык болуп турат. Ошон үчүн азыртан бул онлайн тармакты алып кетиш керек, онлайн тармакты өздөштүрүш керек. Бул 21-кылым болгондуктан бул тармак бизге эң керектүү болуп эсептелинет. Рахмат. Бизде дагы бир суроо бар экен. Байканбек, сиздин колуңуз көтөрүп турасыз. Анан сиздин сурооңуз барбы? Өзүңүз берем детирсиз. Микрофонуңузду күйгүзүп, анда сурооңузду узатыңыз. Assalamu alaikum. Бүгүнкү вебинар алгач сонун мыкты деңгээлде болуп атат. Алгач ыраазычылык билдирем. Менин суроом төмөндөгүчө болсун. Алдыңкы жылдарда Кыргызстанда деги эле психология канча жылдан кийин өнүгөт же болбосо азыркы учурда Кыргызстанга психологдор муктажбы, канчалык деңгээлде керек деген суроо узатайын дегем. Чоң рахмат. Рахмат.
Чоң рахмат. Ал эмесе Тилек мырза, Элнур айым, ошо канчалык деңгээлде ушул суроого жооп бере аласыздар? Билесиздерби, ошо биздин өзүбүздүн эмгек рыногубузда муктаждык барбы? Ошо психологдордун келечеги барбы, жокпу? Кандай ойлойсуздар? Тилек мырза, анда сизге. Эми бизде негизи бул психология деген өмүр бою качан мындай адамзат түрүгесте психологдор да керек болот, сөзсүз түрдө. Бул ошол эле бирок психологдун даражасына байланышкан да. Эгерде күчтүү психолог болсо, анда сөзсүз түрдө бул аябай керектүү бир адис катары болуп эсептелет да. Бизде мына мен аябай эле көп психологдорду билем. Биякта деле Кыргызстанда иштеп жүргөндөр азыр көбүнчөсү онлайн өзүнүн консультацияларын берип атышат. Ошондуктан силер дагы эч мындай эгерде өзүңөр ушул психология жагына кирем десеңер, жакшылап өзүңөргө инвестиция кылгыла. Өзүңөр керек болсо башка психологдордун ошондой бир жалпы окутуп аткан бир курстар бар болсо, ошолорго да катышып, үйрөнүп, негизи жалпы мен баарыңарга сунуштайм да, эгерде ошол бир тармакка киргиңер келсе, анда бирок мындай билимиңер жетишпей атса, ушул бирок жүрөгүңөргө жакын болуп атса, силер ошол тармактагы лидерди табып, эң мыкты ким экенинчи табып, ошого жазгыла. Мени өзүңөрдүн бир шакирт кылып алгылачы. Мен силердин бүт жумушуңарды аткарганга даярмын. Бекер эле керек болсо жарым жыл бекер иштеп берейин деп силер өзүңөргө инвестиция кылгыла да. Бирок ошол жазгандан кийин аягына чейин айтып аткан сөздөрүңөрдүн баарын аткарып, ошондо гана силер мындай күчтүү адис менен жанында жүрүп, силер өзүңөр да күчтүү адис боло аласыңар да. Анан мындай кичине кичипейил болуп, өпкөлөнбөй дегендейчи, азыр мындай жакшы бир ушундай тармак, ушундай убакытта көбүрөөк бир ушул жакшы бир адистерди таап, ошолордун шакирт боло алсаңар, ошол эле психологияга кызыгып атсаңар, мына бизде көп эле бар. Мен билген, мисалы үчүн Валерия Никонова деген бар, Сайкал азыр Конор деп эмеде Флоридада да жашап жүрөт. Эми психологдор баары бири-бирин билишет. Ошол 2-3 жакшы психолог менен таанышып алсаңар, силер дальше ошо башка психологдор менен да таанышып, бирок бул рынок бар, алар онлайн аркылуу эле өзүнүн консультацияларын берип, жакшы мындай өздөрү эми точно ачка калышпайт да. Силер дагы аракет кылып көргүлө. Мүмкүн өзүңөрдүн бир тааныштарыңарга тоже ушундай онлайн психолог болуп бере аласыңар. Керек болсо башында бекер кылып көргүлө. Может анан бир отзывдарын жакшы берип, силер дагы бара-бара анан күчтүү бир адиске айланасыңар. Рахмат. Анда Элнур айым сизге мен да кошумчаңыз бар болсо. Мен да кошумчалап кетейин. Эгерде мыкты адистер качан болбосун, кайсыл жерде болбосун керек болот. Кайсыл тарап, кандай направленияны сиз тандабаңыз, мыкты адистер керек болот. Мен кичинекей кошуп кетсем, Москвада азыр именно пандемия учурунда көпчүлүгү үйдө камалып калды. Аларга вот именно психологиялык жактан жардамга аябай муктаж болушту. Мен колл-центрде вот ыктыярчылык кылып жүрсөм деле, бул колл-центрге бизге биздин эле жарандар байланышып, бизге вот жакшы өзүбүздөрдүн психологдордун контактыларын бергилечи. Себеби дегенде бул 1,5 айдын ичинде үйдө камалып калып, ар кандай ситуацияларга дуушар болушуп, бизге вот именно моральдык жактан жардам бергиле деген кайрылуулар көп болуп түштү. Ошон үчүн бул тармак керек. Себеби дегенде биз төрөлгөндөн баштап эле бул тармакты кандай аз процент болсо деле, көп процент болсо деле бизге жаныбызда керек болуп жүрөт. Ошон үчүн бул жакта азыр Москвада өзүңүздөр билгендей эле биздин жарандарыбыз, биздин мекендештерибиз кыргыздардын клиникаларын көп ачышкан. Ошол жерде көп адистер бар, көп тармактагы адистер бар. И ошолордун ичинде психологдор дагы бизге вот пандемия учурунда
акысыз консультация жагынан элчилик тарабынан көп жардамдарды берип келишет. Так. Түшүнүктүү. Рахмат. Бул жерде Уркуя эженин колу көтөрүлүп атат. Сизде сурооңуз барбы? Сиз микрофонуңузду күйгүзүп анан сурасаңыз болот. Саламатсыздарбы? Азыр сиздер мындай курстарга кирсеңер болот деп, мисалы салондук курстарга кирсеңер болот дедиңиздер. Ошону кантип жазылсак болот жана кимге кайрылсак болот? Рахмат. Элнура, сиз жооп бере аласызбы? Эгерде Москва шаарынан болсо, мен контактыларын бөлүшө аламын, мага жазып койсоңуздар. Бул жерде өзүбүздүн эле кыргыз жаш айымдарыбыз өздөрүнүн сулуулук салондорун ачышкан. И алар азыр дистанциондук түрүндө визаж, маникюр, каш, көз бүт бардык тармактарда онлайн түрүндө жардам берип, окутуп келет. Эгерде мындан кийин болот да, ошондо эгерде контактымды калтырса, мага жазып коюшса, Москва шаарынан бүт баарына жардам бере аламын. Сиздерге бөлүшө аламын. Азыр онлайн болгондуктан скидкалар менен көпчүлүктөрү окуп жаңы тармакты өздөштүрүп атышат. Рахмат. Тилек, сиз тааныйсызбы кимдерди? Кыргызстанда балким ошондой курстар барбы, жокпу, билбейсизби? Эми тилекке каршы мен мындай сулуулук тармакта көп изилдебептирмин. Бирок эми толук ишенем, биякта аябай эле көп адистер өзгөчө биздин Кыргызстанда сулуулук секторда, сулуулук тармакта аябай көп мындай адистерибиз бар экен. Кечээ да качан жакында бир талкуулоодо билдим. Мындай көбүнчө даже өнүккөн өлкөлөр менен салыштырганда дагы бизде мындай и так эле сулуу болгон айымдарыбызды андан дагы сулуу кылган адистерибиз аябай көп экен. Ошол үчүн аны мындай көп изилдеп, өзүңөр деле Instagram аркылуу карасаңар, менин оюмча көп эле табасыңар. Анан бир универсалдык дагы бир чоң жакшы сонун инструментибиз бар, чоң бир жакшы байкебиз бар. Бул Google деген байкебиз бар. Ошол Google'дун байкеден сурасаңар, жакшы мындай көп жакшы нерселер таап берет да силерге. Рахмат. Вот мен дагы кошулуп кетмекчимин. Эгерде ушул как раз сулуулук боюнча курстарга жазылгам десеңиздер, негизинен ушу Кыргызстанда аябай көп эме бар. Бизде биздин адистерибиз аябай бааланып турат. Чындыктан Instagramдан караңыздар, ал жерде да аябай көп мүмкүнчүлүктөр дагы бар. Анан балким ушу биз Элдура айымдан дагы контакттарды алып калабыз. Анан сиздер ошол Москвада кандай адистер бар экен, ошолор менен алар менен эме дагы байланышып, балким жаңы нерселерди үйрөнүп аласыздар. Так, андан сырткары бизде бул жерде да айтып жатышат, бизде ошо номер 12 кесиптик лицейде 3 айлык курстар бар дейт, парикмахер, тигүүчү, ошолор боюнча дагы курстар бар экен. Анан менде дагы суроолор бар болчу ошо спикерлерибизге. Бул жерде азыр биз менен чогуу кесиптик лицейлердин мугалимдери дагы бар. Алар ошо 10 айлыктан баштап 3 жылга чейин ар кайсында эмелер бар, окуу периоддары бар. Анан сиздер аларга кандай сунуштарды бермекчи деңиздер? Анткени биздин бул мугалимдерибиз ошо биздин кийинки уже профессия алып жаткан балдарды, кыздарды окутуп жатышат. Анан азыркы учурда ошо эмгек рыногу өзгөргөндөн кийин, шарттары өзгөрүп жаткандан кийин сиздер ошо мугалимдерге кандай рекомендация бермек элеңиздер? Окутуп жатканда эмнелерге байкаш керек, эмнеге басым жасаш керек? Тилек мырза, сизден баштайбызбы анда? Бул кайра эле айта кетели, коронавирус деген аябай көп мындай өзүнүн ордуна баарын алып келип койду. Биз мындай көптөн бери айтып атабыз, биздин билим бериш система аябай чоң бир кризиске кирген депчи. Ошол менин оюмча бул жакшы дагы түрткү болуп бериши мүмкүн. Мына жылда канча деген миллиард деген сомдор биздин бюджеттен ошол билим берүү системасына эле таратылып, анын баары мындай ошол мектептердин ремонт жасап, мектептерде ошол мугалимдердин айлыктарын эметип, бирок ошол эле убакта биз жалпы дүйнөлүк системада, дүйнөлүк рейтингтер боюнча билим берүү тармагында билим жагынан жалпы
позициялар аябай эле түшүп кеткен да, кескин түрдө түшүп кеткен. Менин эсимде бар, бул 90-жылдары рейтингде биз наоборот эң бир мындай билимдүү бир калк катары жүрсөк, азыр болсо эң мындай сабатсыз, билими азыраак болгон бир эме тармактарга мындай өлкөлөрдүн арасына кирип кеттик. Ошондуктан эми бул дүйнөлүк билим берүү тармагында дагы ушундай чоң бир кризистер болду деп айтсам болот. Анткени университеттерде 4-5 жыл окуп окуган бул уже актуалдуу эмес болуп калган да. Анткени мына азыр көрүп атабыз, динамика аябай күчтүү болуп атат. Мына силер бир нерсени үйрөнсөңөр эле, ал болсо эртеси күнү андан да башка жаңы нерсе чыгып кетет. Университетте мисалы үчүн программа жазалат, программаны мындай баары чечишет, ушундай программа менен окутабыз, же мектепте дагы айтышат, ушундай программа менен окутабыз деп коет. Бирок ал ошол 4 жыл өткөнчө биякта жаңы технологиялар келип, баары таптакыр өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Мына биздин деле телекоммуникация тармакта мен эсимде бар, менин классташтарым ошол политехте окуп, анан айтышат да, мына 5 жыл окудук дейт. Компанияга кирсек, таптакыр бир дагы аяктан университеттен алган билимибиз кереги жок болуп калды дейт. Аякта бизде өзүбүздүн эле компаниябызда башкача кылып бизди үйрөтүп кетишти депчи. Анан мен биздин эми жалпы мугалимдерибизге сунуш катары киргизмекмин. Эми азыр дагы силер ушул онлайн платформаларды жакшылап изилдеп, бул кийин Кудай буйрса эми жакшы болуп кетсек, баары жакшы болуп кетсе, офлайнга кайра келсек, бул дагы чоң суроо болуп атат. Мүмкүн таптакыр эле баары өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бирок келгенде дагы кийин силер азыр мен билем, эми көбүнчө мугалимдердин айлыктары аябай эле аз, аябай эле төмөн. Ошондуктан силер дүйнөлүк рынокко дагы чыкканга аракет кылып, репетитор болуп, үйрөтүп, мисалы үчүн мына бизде кээ бир Америкада досторубуз айтат, ошол эле музыканын репетиторлоруна кайрылышат экен, 40 мүнөт сабакты бериш үчүн $50 төлөп беришет экен да, өзүнүн ошо репетиторлоруначы. Элестеткиле, $50 деген азыр эми 4000 сомго жакын акча. Бул 40 мүнөттүн ичинде 4000 сом табыш. Бул аябай эле жакшы да. Ошондуктан жалпы мындай өзүңөргө билим жагына, жаңы бир технологияларды үйрөнгөн жакка инвестиция кылсаңыз, эч качан утулбайсыңар. Өзүңөрдүн мындай жашоо деңгээлиңер ошол менен мындай жылдан жылга көбөйүп кете берет да. Баары эле мындай акылман кишилер айтат го, эң күчтүү инвестиция бул өзүңөргө, өзүңөрдүн билимиңерге инвестиция дегенде болот. Ошо сунуш кылам, канча жашта болбосоңор дагы өзүңөрдү мындай, мына биз көрдүк, көп киши айтчу эле мугалимдер, жок онлайн деген жарабайт, болбойт деп. Мына болду, мына баары коронавирус баарын көрсөттү, окуп атышат. Мүмкүн кээ бир жактарда дагы эми жакшыраак, кээ бир жакта начарраак болот, бирок аны бара-бара системаны оңдоп, бул тармакта мындай биз дагы реформа кылыш керек деп ойлойм, мамлекеттик деңгээлде. Эл аралык деңгээлге чыгыш үчүн сөзсүз түрдө биз бул конкуренцияны технология жагынан алдыда болуш керекпиз да. Рахмат. Элнура, сиз эмне деп кошо аласыз ошол биздин кесиптик лицейлердин мугалимдерине сунуштарыңыз? Мен Тилек Токтогазиев айткан сөздөрүнө кошулам. Вот реформа кылыш керек окуу боюнча биздин билим берүү системасында. Бирок мугалимдерге айта кете турган сөздөрүм бул мамлекеттеги вот именно программаларга деле карабастан азыркы бизде күнүмдүк өзгөрүүлөр болуп турат. Күндө ар кандай өзгөрүү болуп турат. Кайсыл направление болбосун, жаңылануулар кирип турат. Именно ошол жаңыланууларды деле алып, өзүнүн окуу программасына кошуп бирге алып кетсе, ал эң мыкты сапаттардын бири болот. Себеби дегенде биз тигүүчүлүк кесипте биз өзүбүздүн мугалимдерибиз менен бирге иштешип калабыз, алардын программаларын көрүп калабыз. Алдын кандай түрдө вот программада өтүп башташкан болсо, азыр 21-кылым деп ар бир программалардын, ар бир тигүүчүлүктүн, тигүүлөрдүн
кыркып, кандайдыр бир өзүнүн нюанстары болот. Ошолордун баары азыр өзгөргөн, оңойлоштурулган кээ бир жерде уже даярдалган. Ошол эле азыркы күндөгү 21 кылымдагы болуп аткан жаңыланууларды азыр биз өзүбүздүн курстарыбызга кошумча киргизип, ошолор менен бирге иштешип баратабыз. Бул обычный эле курс болот. Эгерде мамлекеттик түрүндө болсо, анда ал программаларды көп учурда кабыл албай коюшат. Бирок ошолго эле карабастан күнүмдүк болгон өзгөрүүлөрдү курстарга киргизип, окуп жаткан окуучуларга либо студенттерге көргөзө билиш керек. Себеби дегенде практика жагы, азыркы болгон өзгөрүүлөр бүт гана мугалим менен студенттердин ортосунда тыгыз байланышта болуп, ошолор бирге алып кете алат. Рахмат. Анан Тилек мырза, бул жерде эң башында бир суроо бар болчу. Как раз мен сизге ошону узатайын. Нарын шаарында кандай бизнестерди ачса болот дейт. Мисал катары айта кетесиздерби дейт. Микрофонуңуз өчүк, Тилек мырза. Кечиресиңер. Негизи Нарында менин оюмча бул баарыбыз эле билебиз, ошол эгерде айыл чарба тармакты айта кетсек, биякта жанакындай тоодо өсө турган бир нерселерди өстүрүп, дары чөптөрдү өстүрүп, аларды өзүнчө бир керек болсо ар кандай фарм компаниялар бар, жанакы дарыларды чыгарган атайын чөптөр менен ошол тармакта көңүл буруп, тоодон аябай жакшы бир сапаттуу ошо дары чөптөр чыгышы мүмкүн. Андан тышкары мына чычырканакка окшогон бир атайын бир продукциялар бар, чычырканакка окшогон. Ошондойду тоодо дагы суукка, ысыкка карабай өскөндөр бар. Ошолорду дагы мындай башкача бир технология менен өстүргөндөй кылса болот. Мал деген баарыбыз эле билебиз, мал тармакты дагы кичине көңүл буруп, ошол жактан дагы жакшы иштетсе болот. Биякта сунуштарым уже мындай иштеп аткан бир жакшы компаниялар менен биргеликте. Мисалы үчүн баарыбыз билебиз, Тойбос деген компания бар. Алардын бир жакшы эмелер бар да. Кандай өзүнүн заводдору бар, ошо малды кабыл алган. Алар менен эле кызматташып, айтып, аларды силерде кандай шарттарыңар бар? Ошол биз шарттарды аткарып берели, силердин стандарттарыңарды аткарып берели деп эле ошентип иштесеңер болот. Алар мүмкүн кээ бир жактарда инвестиция кылып бериши мүмкүн да. Кээде ошол бизнести баштаганда силер бирөөгө эле барып айтсаңар болот. Чогуу мен силерге кызмат эле кылып берейин деп мындай алардын акчаларын пайдаланып, колдонуп, ошолордун мындай кызмат кылып берсеңер дагы бул аябай жакшы түрткү болушу мүмкүн. Анан эми жалпы эле бүгүн айтып атабыз, жаштар деп, жаштардын эң негизги нерсеси бул жаңы технологиялар, интернет, Инстаграм, бул ушул жакка эле көңүл бургула көбүрөөк. Анткени мындай бул салттык, бул эски бир тармактар болсо, бул уже биздин улуу муундарыбыз деле жасап жүрө берет. Силер болсо ошо ата энеңерге да көрсөтүп, үйрөтүп койгула, интернет менен кантип пайдаланыш керек, эмне кылыш керек экенин. Бирок өзүңөр болсо, менин оюмча, бул кызмат берүү тармагына да көбүрөөк көңүл буруп, тилдерди үйрөнсөңөр, бир тилди эле үйрөнүп алсаңар, ошол эле англис тилди үйрөнүп алсаңар эле силер тапкан акчаңар 4-5 эсе көбүрөөк болуп калышы мүмкүн да. Мына биз азыр жанакы колл-центр боюнча да сүйлөшүп аттык. Орусча билсеңер, силердин айлыгыңар ашып кетсе $200-300 болушу мүмкүн. Англисче билип, англисче колл-центрге иштесеңер, аякта $600-700 чейин чыгып кетиши мүмкүн да. Бишкекте эле айылда болсо дагы айылда деле отуруп, телефонуңар аркылуу ошентип иштесеңер деле болот да. Анан мен бир нерсени айта кетким келет, достор. Мен аябай көп көрүп атам, мына силер азыр Бишкекте эле бүт курстар бар болуп атат, айылда болсо эчтеке жок деп жазганыңарды көрүп атам. Бирок бир нерсени айта кетейин. Силер негизи бизде эки категориядагы кишилер бар да. Бирөөсү бул дайыма байкуш боло беришет.
и менде шарт жок, биякта мындай болуп атат, жок баарыныкы бир өзгөчө бир шарттар болсо меники эле жок болуп атат, мен кыйналып атам дегендей эле болуп атат. Максатбек, телефонуңуз, микрофонуңузду өчүрүп коесузбу? Ага, рахмат. Максат өзүнчө жылап атат эле. Адилет экен. Кечиресиз, Адилет, микрофонуңузду өчүрүп коесузбу? Ошондо жыргап жүрө берсин тети. Мен эмени эстеп кетем да, тети. Бир эски жомок бар эмес беле? Жай бою жыргап жүрүп, анан кышында үй жокко отургандай болчу. Ошондо жыргап жүрө бергиле энди. Азыр андан көрө кичине ойлонсоңор, кантип өзүңөргө инвестиция кыласыңар, кантип өзгөрүлөсүңөр деген жөнүндө ойлонуп кичине. Анан анткени булар силерге керек да. Биринчиси ошол айтып атам, баарын бирөөгө шилтеп, бирөө күнөөлүү, өкмөт күнөөлүү, дагы бирөө күнөөлүү деп эле башка бирөөдөн жардам күтө берген категория бар. Бул байкуштар да, өзүн байкуш. Экинчи категория болсо, жок, мен жоопкерчиликти өзүмө алам, өзүмдүн тагдырыма мен өзүм жоопкерчиликтүүмүн деген категория бар да. Тилекке каршы көбүнчө бул биринчи категорияга кирет. Бирок бул биринчи категория дайыма байкуш болуп жүрө берет. Кандай шарттар түзбөсүн, кандай жакшы бир мамлекетте жашабасын, алар дагы дайыма ыйлап эле жүрө берет да. Ошол үчүн көп ыйлабай, чоңдобой, кичине өзүңөргө инвестиция кылгыла, өзүңөрдү мындай тың кармап, биз деген мындай аябай байып кеткен өлкөдө жашаган жокпуз. Ыйлап жата берсеңер, өлүп каласыңар да, кыйналасыңар. Ошол үчүн кичине тыңыраак болуп, биякта силерди артыңардан эч ким чуркабайт, колуңардан эч ким өйдөгө тартпайт. Өзүңөргө эле ишенгиле, башка эч кимге ишенбегиле. Рахмат, Тилек. Ошо сиздин как раз акыркы рекомендацияңыздар болду болуш керек. Элнур айым, сиздин дагы анда акыркы сунуштарыңыздарды алалы. Ошо бул жерде дагы как раз суроолордун ичинде ошо көп мүмкүнчүлүктөр шаарда болот, бирок айыл жергесинде азыраак болот дейт. Анан сиз эми ошол пандемия болуп жатканда, карантин убагында көп нерселер өзгөрүлүп жатат. Сиз ошо жаштарга же бул жерде мугалимдерибиз бар, эми баарыбызга кандай кеңештерди бермек элеңиз? Ар бир учурда өзүнүн кандайдыр бир возможносттору болот дагы, анан минустары деле болот. Ошонун ар бир возможностторду кандайдыр бир плюска айлантып, аларды ошол моменттерди пайдаланып, жаңы жумуш тап, жаңы идеялар менен жаңы бир уровеньге чыкса болот. Либо Ага, Элнур айым, сиздин микрофонуңуз өчүп болот го? Так. Эми болду. Эми угулду окшойт Тилек Токтогазиев айткандай эле, вот өлкөнү либо мамлекетти, либо башка бирөөнү эле шылтоолоп отура берген деле болбойт. Ошон үчүн азыркы учурда каждый секунд сайын өзгөрүүлөр болуп тургандыгына байланыштуу биз гибкий болуп үйрөнүшүбүз керек. Ошол ар бир болгон өзгөрүүлөрдү как Сиздин микрофонуңуз өчүп калып атат да, эмнегедир? Да. Администратор өчүргөн жокпу? Жок, мен жактан өчүп атат го дейм. Мен жактанчы сыноктор келип калганынан. Ошол возможностторду кандайдыр бир шанс изменить себя, либо окружающую среду дегендей, ошол шанстарды биз пайдалана билишибиз керек. Ошон үчүн биринчи жаштарга айта кетүүчү нерсе, себеби дегенде ал биздин эртеңки күнүбүздүн келечектери, алар бизди өлкөнү либо башка мамлекеттерге бизди эң мыкты жагынан көрсөтө турган биздин жаштар болот. Алардын өлкөнү өзгөрүүсүнө дагы чоң прямой так Салым ошол. Да, ошондой болот. Ошон үчүн
жаштарыбызга азыр биринчи очередде гибкий болуп, ар бир шанстарды өзүнүн самообразование менен заниматься этип, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр болсо, ошону бизге шанс катары кабыл алышы керек. Чоң рахмат. Бүтүрүп алыңыз, Элнура. Жок, айтыңыздар. Сөзүңүздү бөлүп койдум го. Болдубу же дагы айтылбай калган сөздөр калып калдыбы? Жок, болду деп, вроде бы. Рахмат. Тилек мырза, сиз да кошом элесизби? Мен дагы кичине бир эле нерсени айта кетейин. Дагы мындай эң акыркы бир сөздөрүн эметип койчу, жыйынтыктоочу. Достор, эң негизги нерсе мен жана айта кеттим. Кыргызстанда эң арзан интернет, эң арзан электроэнергия, ошол үчүн бул эң негизги бир биздин өндүрүүчү фактор катары кабыл алсаңар, анда силер түшүнөсүңөр да. Мисалы үчүн мен Эмираттарда жүргөндө, Эмиратта интернет өлтүрө кымбат да. Аякта мындай бир телефон аркылуу бир нерсе көрөм десең, колдоном десең, аябай кымбат болчу. Канча бир доллар төлөйт да. Ал үчүнчү көбүнчөсү интернет жок эле бир Wi-Fi жакка барып алып, аны эптеп ошону колдонуп жүрүшөт да. Ошондуктан айылда болосуңарбы, же шаардасыңарбы, кайсы жакта жашаганга карабай силерде мүмкүнчүлүктөрүңөр бар. Кудайга шүгүр, бизде интернетибиз бар, свет бар дегендей. Ошону колдонуп, силер мүмкүнчүлүгүңөрдү жакшылап мындай колдонуп туруп, өзүңөр турмушуңарды алып кетсеңер болот. Ал үчүн көбүрөөк изилдегиле, өзүңөрдү изденгиле. Бул өзүнчө чоң бир океан. Ошол океандан өзүңөрдүн ордуңарды таап, ийгиликтүү болгонуңарды мен чын жүрөгүмөн каалайм барыңарга. Чоң рахмат. Анда мен дагы сиздерге ыраазычылык билдирмекмин. Тилек мырза, Элнура айым, сиздер бүгүн бизге убактыңызды бөлүп берген үчүн. Анан баардык катышуучуларга да ыраазычылык айтмакмын. Эми эң башкы бул биздин кылып жаткан бүгүнкү жолугушуунун максаты бул азыркы өзгөрүп жаткан учурларда, шарттарда кандай өзүңүздөр дагы өзүңүздүн жөндөмдүүлүктөрүңүздү же кандай билим алсаңыздар болот, эмнеге умтулуш керек, ошол боюнча маек жүргүздүк. Эми менин оюмча сиздерге берилген кеңештерди тоже угуп, өзүңүздөргө сабак катары алсаңыздар дагы болот. Анткени көп нерселер өзгөрүп жатат. Эми баардык биздин спикерлер айтып кеткендей эле, баары тең биздин өзүбүздүн колубузда. Эгерде ошо өзгөрүүлөрдү кааласаңыздар, анда өзүңүздөрдөн баштаңыздар. Эч качан отура бербеңиздер. Эч ким алма быш, оозума түш деген болбойт. Анан баарыбыз тең ошол чын жүрөктөн иштеп аракет кылсак, аракетке берекет дейт. Ошон үчүн биз азыр спикерлерибиздин өзүнүн контакттарын, ошо социалдык тармактардагы адрестерин берип коебуз. Биздин спикерлер менен байланышсаңыздар да болот. Каршы эмессиздер да, Тилек, Элнура, сиздин социалдык тармактарыңыздарды берип коебуз. Анан кийин эгерде бул жерде сурап жатышат, ошо кантип байланышсак болот деп, сиздер тоже эме кылсаңыздар болот. Социалдык тармактардан байланышып суроо берсеңиздер болот. Андан эми Элнура менен Тилек менен тоже чектелип калбастан башка шакирттерди издегенге да аракет кылыңыздар. Анан мунун баардыгы тең өзүңүздүн колуңуздарда. Ошон үчүн биз менен болгон үчүн чоң рахмат. Сиздерге дагы баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуз. Өзүңүздү жакшы караңыздар. Коронавирус бүтө элек, карантин дагы бар. Бирок ошондуктан биз баарыбыз тең ошого даярданып, азыртадан баштап эме кыла берели да, ойлонуп, ошондой жумуштарды баштай берели. Анда Элнура, Тилек, сиздерге дагы бир жолу рахмат. Чоң рахмат, анткени аябай пайдалуу бир маек болду да. Ошо саламатта баарыңыздар. Рахмат барыңарга. Жакшы туруңуздар.